Баткен шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринде бүгүн Нооруз майрамынын урматына карай атайын боз үйлөр тигилип, боз үйлөрдүн ичинде кыргыздын унутулуп бара жаткан улуттук тамак аштарынын түрлөрү коюлган. Азыр биз дал ушул боз үйлөрдүн бирине кирип, кандай тамак аштар жасалган баарыңыздар менен бирге күбө болмокчубуз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде Нооруз майрамына ушул кыргыздын улуттук тамак аштарынын түрлөрү жасалган. Нооруз майрамына келген коноктор даам татып, ушул жерден майрамдап кетишүүдө. Бүгүнкү күндө майрамда кыргыздын ушул маданият кызматкерлери да өзүнүн чыгармаларын аткарып, майрамдык маанайды мыкты деңгээлде өткөрүлүүдө. Мисалы мына боорсоктон башталып, биздин улуттук тамак ашыбыз болгон куруттун мына 6-7 түрүн даярдадык. Андан сырт кымыз баары, боозо куюлду. Ошол кыргыздын токочу, боорсогу, ошондой эле курут, беш бармак, кыскасы майрамдык маанай аябай сонун. Баткен жергесинде мына кыргыз элибиздин пейилине жараша баары айдагы аябай сонун, күн ачык, элдердин маанайын дагы даярдаган элдердин дагы баарыбыздын маанайыбыз сонун.